Гана, секир. Ох, оор экен. Канакей, Билимбек. Бир аз калды, анан деңгээлден өтөбүз. Ура! Кел дагы. Жетишет, чарчадым. Кел, Билимбек. Дагы ойнойбуз. Мен эс алышым керек. Сага телефондон башка иш калбай калган сейсиң да. Дагы эмне кылса болот? Чалуулар, кабарлама жөнөтүү, анан оюн. Сен эмне? Телефонуң андан да көптү жасай алат. Чын элеби? Албетте, телефон менен чалган мурда гана болчу. Азыр ал баарын компьютер деп. Фотоаппаратты, картаны дагы алмаштырат. Чын эле картада болобу? Ооба, бул функция GPS навигатор деп аталат. Ал картадагы сенин абалыңды жана кайтарып калган багытыңды көрсөтөт. Демек, телефон менен кандай саякатта болбосун жоголбойт экенсиң да. Албетте, дагы жолдон сүрөткө тартып алсаң болот. Бардык заманбап телефондордо камера бар. Ал фото сүрөт жана видео тартууга мүмкүндүк берет. Туура. Камера жөнүндө унутуп турмун. Дагы телефондон фото сүрөттү дароо интернетке жүктөсө болот. Телефондо интернет барбы? Албетте, андан интернеттен компьютер сыяктуу эле баарын аткарууга болот. Оюндарды да ойной аламбы? Оп-оңой эле. Телефонуңа каалаган оюнуңду жүктөп алып ойносоң болот. Эми көп оюндарым болот. Ооба, Акылбек, заманбап телефон бул таң калыштуу буюм. Ал фонарик дагы боло алат. Жазма китеп же калькулятор дагы кылсаң болот. Радио же болбосо телевизор да болуп берет. Плеер жана сурат билгич, ойготкуч саат жана котормочу баары боло алат. Укмуштуура. Мунун баары сенин телефонуңда. Ушунча кичине телефон көп нерсе колунан келет. Жана анын жөндөмү күн сайын өсүп жатат. Тим эле дүйнө алакандагыдай. Муну туура айттың, Акылбек. Билимбек, эгер сен эс алсаң, кел дагы ойнойбуз. Эх, Акылбек. Телефон бул албетте жакшы, бирок кыймылдуу оюндарды ойноо керек да. Сен эмне сунуштайсың? Жөнү, футбол ойно. Телефонуң ага чейин эс алсын. Туура. Көрүшкөнчө, Билимбек. Көрүшкөнчө, Акылбек.